Смартфонуңда оюн ойнойсуң, электрондук капчыктарды колдонуп баланс толтурасың. Колуңдагы акылдуу саатка орнотулган фитнес колдонма аркылуу бир күндө канча аралыкты басып өткөнүңдү карайсың. Телефондон жаңылык окуйсуң, социалдык тармактарга киресиң, англис тилин үйрөнөсүң. Мунун баары тең мобилдик колдонмолор. Алар бир гана смартфон же планшет үчүн эле эмес, акылдуу саат, фитнес трекер, GPS навигаторуңду жаныңа алып жүрүүгө мүмкүн болгон бардык гаджеттер үчүн жазылат. Бул сабакта дал ушул мобилдик колдонмолорду жасаган адистер жөнүндө айтып берем. 2020 жылдын апрель айында дүйнө жүзүндөгү бардык интернет трафиктин 57%-ын мобилдик трафик түзгөн. 2012 жылы эле бул көрсөткүч 14%-дан ашчу эмес. Маркетплейстердин дагы саны өсүп жатат. 2020 жылдын биринчи кварталында Google Play 2,5 миллион, ал эми App Store 1,8 миллион мобилдик колдонмо сунуштаган. Анын үстүнө COVID-19 пандемиясы дүйнөнү тездик менен өзгөртүп, аралыктан болгон бардык нерсеге суроо талап өсүүдө. Жеткирүү кызматы, билим алуу, спорт жана башка. Бул болсо мобилдик колдонмолорго, демек мобилдик иштеп чыгууларга чоң суроо талап жаратууда. Мобилдик иштеп чыгуучу мобилдик каражаттар үчүн колдонмолорду жазган адис. Мобилдик каражаттардын көбү Android же iOS системасында иштейт. Андыктан мобилдик иштеп чыгуучулар колдонмолорду дал ушул операциялардык системалар үчүн жазат. Мобилдик иштеп чыгууга байланышкан бир катар кызыктуу жана келечектүү багыттар жөнүндө айтып берем. Оюндар. Ири жана кирешелүү индустрия. Жүктөлүп алынган мобилдик колдонмолордун 33%-ы дал ушул оюндар. 2021 жылы бардык платформалардагы геймерлердин саны 2,8 миллиард кишиге жетип, ал эми бул базарда айланган акчанын көлөмү 189 миллиард доллардан ашат деп болжолдонууда. Билим берүү жана көңүл ачуу. Тил үйрөнүү, китеп окуу, музыка угуу, саякат, фитнес, ар кандай окуу курстар. Мунун көбү азыр мобилдик колдонмолордо. Анын калса азыркы шартта онлайн окуу көптөр үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү болуп калды. Электрондук соода сатык. Айрыкча пандемия шартында онлайн соода тездик менен өсүп жатат. Онлайн сатып алуулардын көбү болсо мобилдик каражаттар. Тактап айтканда телефон аркылуу жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын соңуна чейин онлайн сооданын 73%-ы мобилдик колдонмолор аркылуу жүргүзүлөт деп күтүлүүдө. Эми мунун баары бизге Кыргызстанга качан жетмегеле деп ойлошуң мүмкүн. Бирок мобилдик иштеп чыгуучу башка программисттер сыяктуу эле үйүндө олтуруп алып эле дүйнөгө иштей берет. Болгону англис жана программалоо тилдерин өздөштүрүү керек. Мобилдик иштеп чыгууда платформа жана программалоо тилдерине жараша багыттар бар. Бирок веб иштеп чыгуучу сыяктуу мында фронтенд жана бэкенд иштеп чыгуучу деп бөлүнбөйт. Мобилдик колдонмо жасаган адис, анын тышкы келбетин жасагандан да ички логикасын жазганды да билиши керек. Мобилдик иштеп чыгуучунун негизги милдети колдонуучу интерфейси ыңгайлуу болгон. Көп функционалдуу жана тийиштүү операциялык системада кынтыксыз иштей турган колдонмону жасоо. Жана албетте ал колдонмо буйртма берген киши же компанияга киреше алып келиши керек. iOS иштеп чыгуучу. Бул iOS операциялык системасы. Тактап айтканда iPhone, iPad'дар үчүн мобилдик колдонмо жазган адис. Бул адистердин айлык акысы абдан жогору. Ал эми Swift тилинин пайда болуусу менен Apple мобилдик каражаттарына колдонмо жазуу жөнөкөй жана ыңгайлуу болуп калды. Swift тилин билүү программисттерге атаандаштык артыкчылыкты берет. Android иштеп чыгуучу. Android операциялык системасы үчүн колдонмолорду жазган адис. Android дүйнөдөгү эң кеңири тараган мобилдик платформа. Бул адистер Java тилинде иштешет. Мобилдик иштеп чыгууга аналитикалык жана логикалык ой жүгүртүү жөндөмү, чыдамкайлык, адамдар менен тил табыша билүү, чыгармачылдык, жоопкерчиликтүүлүк жана өз алдынча окуу үйрөнө билүү жөндөмдөрү керек. Мобилдик иштеп чыгуучу азыр абдан перспективдүү багыт жана бул тармакта кесипкөй адистерге чоң суроо талап бар. Жакшы дагы төлөнөт. Анын үстүнө жаңы баштаган адистерден атайын даярдык талап кылынбайт. Болгону мобилдик колдонмолорго кызыгып, окуу үйрөнүүдөн качпаш керек. Мында бардык нерсе сенин колуңда. Жөн гана аткаруучу болбостон, Instagram сыяктуу идеяны ишке ашырып, миллионер дагы боло аласың. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жаккан, жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз.
Анткени азыр үйдө отуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.